Чыпалак Батыр. 1000 жылдан бери креслодо отурган сасыктар чек арадагы проблемаларды чечпей коюшту. Чыпалагы менен оор нерселерди көтөрүп, Чыпалак Батыр деген аты менен таанылган Зарылбек Аликенов өзүнүн жеке Instagram баракчасынан кыргыз элине кайрылуу жасады. Бүтүндөй кыргыз патриот элдериме улуу кайрылуум. Биринчиден, токтоткула демекчимин, алдыгында эптеп-септеп ырдаган ырпырыңарды. Азыр ойноп күлүп кыйкырып ырдай турган убакыт эмес. Бүт жыйыштыргыла демекчимин. Ал эми эмнеге башка үнү бар профессионал ырчыларды колдобойсуңар? Эмнеге түшүнүктүү патриотторду колдобойсуңар? Азыр байкап жатам, бүт жакта коркунучтуу заман болуп жатыптыр. Жаңылыктардан деле бүт көрүп атам. Ошол опасный жактарга жашаган көрмөн кыргыз досторум деле бүт уйлап боздоп, ичтери сыздап айтып жатышат мага. Силер болсо жыргайсыңар, ырдай албаганыңарга кол чаап жатасыңар. Тим эле кыйратып койгонсуп ачуу жиним келтирип. Кече мурдагы күнү баарыңарга түшүндүрүп айтып кеттим эле. Азыр биз үчүн эң негизги чоң көйгөй чек ара. Жерлер деп айтпадым беле. Ал эми эмнеге көзүңөрдү чоң ачпайсыңар? Бирөөлөрдү сөккөн жагынан фейктер жакшы билесиңер, жашынып жатып алып, анан өлкөнүн келечегине кайдыгер карайсыңар. Патриот болуп баарыңар духовистый болуп демекчимин. Менин жазгандарым катасын сындап отурбагыла. Баарыңар мекен жерлерибизди калтырбастан көбүрөөк катуу ойлоп иш кылалы. Бүт Инстаграмга кирсең приколдорду жайнатып жүйүктөйсүңөр. Жана кыргызча тамаша, злой бала деген сыяктуулар. Эмнеге чек ара жөнүндө патриоттор жөнүндө чындыкты козгоп мындай ачык айтып жүрбөйсүңөр? Элдердин бүт баштарын айлантып көкмө кылып бүтүшүпсүңөр. Бир түрлүү обу жок прикол вайн видеолорду жүктөй берип. Ошол үчүн элдеримдин көбү патриот боло албай жатат азыр. Мындан кийин патриот болгула баарыңар демекчимин. Анан эртең депутаттык чоң шайлоо жакындап жатат. Анда да акчага сатыла көрбөгүлө. Бүт эски сасыктарды шайлай көрбөгүлө. Ошолор 1000 жылдан бери отурат креслодо. Бирок чек арадагы проблемаларды чечпей коюшту. Бүт жакта коррупция жайнап, Кыргызстан өнүкпөй, элимдин башы айланып араң эле отурат. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Ырчы Самат Дөлөтбаков менен Нурлан Мотуев дуэт ырдап чыгышты. Ырчы Самат Дөлөтбаков жана ишкер Нурлан Мотуев дуэт аткарышты. Бул тууралуу Самат Дөлөтбаков маалымдады. Достор, биздин каверди олутту кабыл албай, жакшы ниет менен кабыл алыңыз. Нурлан Мотуев байкеде, мен дагы профессионал ырчылардан эмеспиз. Ирчылык билимибиз жок, ырдоо биздин хоббибиз. Андыктан жөн гана жакшы маанай жана позитив берели деген ойдо ырдадык. Эгер жаман сөз камтыган, сөккүү комментарий боло турган болсо, дароо блокко кетесиз. Эскерттим, бирок адекваттуу сынга ачыкпыз. Алдын ала рахмат. Мен көптөн эле Нурлан байкени чакырайын деп жүрөм. Анткени Нурлан байкенин кайсы гана ыры болбосун интернетте хит болуп жатат. Ал эми Нурлан байкеде профессионалдуу студияда ырдайм деп кыялданып жүрүптүр. Демек бул дуэт экөөбүзгө тең буйруптур деп жазды ал өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына. Эки ырчы россиялык композитор Игорь Корнелюктун «Дожди» аттуу чыгармасын аткарышкан. Ыр Самат Дөлөтбаковдун YouTube'дагы каналынан жүктөлдү. Маалымат булагы, Заман Чекиткейжи.